энергетика министрлиги тарабынан министрибиз Ибраев Талабек Омикевич тарабынан бизге тапшырма коюлган. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүн биз энергетика министрлигинин кызматкерлерин, энергетика министринин орун басары Назгүл Жоробековнанын командасы менен чогуу келип тааныштырып отурабыз. Чакан ГЭС ачык акционердик коому тарабынан электромобилдерди зарядтоочу, электрозарядный станцияларды жакынкы арада ишке бердик. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде 4 электрозарядный установка орнотулган. Ар биринин кубаттуулугу 80 киловаттан 320 киловатт кубаттуулукта 4 зарядный станция орнотулду бул жерге. Биздин Чакан ГЭС ачык акционердик коомунун компаниянын Быстровка ГЭСи жайгашкан. Ошол ГЭСтен линия тартып келип, трансформаторный подстанция коюп, электрозарядный установкаларды орноттук. Азыркы тапта ушул жашыл энергетиканы колдоо иретинде электрозарядный установкаларды орнотуу боюнча биздин компанияга тапшырма коюлган. Тапшырманы биз убагында график менен аткарып бара жатабыз. Бишкекте болсо Чакан ГЭС компаниясынын борбордук офисине кире бериш жерде Мыкан айылына бараткан трассанын боюна орноттук. Ал жерде 2 станция орноттук. Кубаттуулуктары 80 киловаттык ал жерде дагы. Мындан ары дагы биздин компания бул электрозарядный установкаларды орнотууну улап жатабыз. Азыр биз Орто Токой кичи ГЭСинин курулушуна күбө болуп отурабыз. Бул жерде курулуш иштеринин бүгүнкү күнгө 76-77% аяктап калды. Азыркы биз турган жер бул ГЭСтин машина зал зданиясында. Бул жердеги жумуштар дагы 85-90%га аяктап калды. Өзүңүздөргө көргөндөй, бул жерде азыр үстүңкү этажда крышасын жабуу иштери башталат. Мостовой кран орнотулду. Бул мостовой кран 50 тоннадан ашык жүктү көтөрө алат. Машина залдын болсо ылдый жагында спиральный камера уже орнотулду бул жака. Туннель болсо өзүңүздөргө көргөндөй Верхний Биевке азыр барып келдик. Ал жерде туннелдин 928 метр, погонный метр аралыктагы жумуштары казылып бүткөн. Бетон ичинде бетон жумуштары жүрүп жатат. Бетонирование жумуштары, алардын азыркы тапта 220 метрден ашыгы уже бетондолуп бүттү. 22-25 октябрга чейин Верхний Биевте главный водоприемник бетон жумуштары аяктайт дагы. Ал жерде сороудерживающий решетка орнотулат. Андан кийин главный затвор орнотулат. Андан кийинки жумуштар бул жерде улантылат. 2026 жылдын декабрь-январь айларында сырткы 110 киловаттык подстанция курулат. Ару андан кийин линиялар курулат. Ошентип азыр айтып өткөндөй 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгында графикке ылайык Орто Токой ГЭСин ишке беребиз.